Жамгыр кантип пайда болот? Күндөрдүн биринде асманда күн ачык болуп, булуттар жалкоо калкып турганда окмуштуудай процесс башталды. Жер бетине күн тийгенде ысып кетет. Күндүн ысыгынын таасири астында дарыялардан, көлдөрдөн, деңиздерден, жада калса топурактын бетинен келген суулар бууланып, бууга айлана баштайт. Бул процесс буулануу деп аталат. Буу абага көтөрүлүп, майда булуттарды пайда кылган. Булуттар жеңил жана үлпүлдөп, абада ойноп, улам бийиктей баштады. Бирок алар көтөрүлүп, атмосферанын муздак аймактарына жолугуп, сыйкырлуу нерсе боло баштады. Булуттарга чогулган майда тамчылар биригип, чоңоюп, дагы чоңоюп баштады. Алар булуттун ичинде калууга өтө оор болуп калганда, жамгыр болуп жерге түшө башташты. Бул суу буусу бар жылуу аба жогору көтөрүлүп, атмосферанын муздак катмарына жолукканда, буу кайра суу тамчыларына же музга айланат. Башкача айтканда, конденсацияланат. Бул тамчылар булуттарга чогулат жана булуттар нымдуулукка каныккан кезде тамчылар өтө оор болуп, жамгыр болуп жерге түшө баштайт. Балдар алаканына жамгыр жаап ойноо үчүн сыртка чуркап чыгышты. Бак-дарактар, гүлдөр жаан-чачындын сонун белегин алып, алардын тамырын азыктандырып, көркүнө, жашылга бөлөгөнүнө аябай кубанышты. Ошентип күн жаркырап, асманда булуттар бийлеген сайын биз дүйнөнү жарык жана жаңы кылуу үчүн жамгыр жаай турганын билчүбүз. Балдар, асан-үсөн кайдан пайда болот? Аны билүү силерге кызыкпы? Анда эмесе эмки аудиодон асан-үсөн кантип пайда болору жөнүндө таанышабыз, балдар? Саламатта калгыла.